оюн былтыры 2019 жылы Таласта өткөн. Талас Ош ынтымагы деп. Быйыл Ош Талас ынтымагы деп Оштуктар өткөрүп атабыз. Таластан 4 команда, Ош областынан 4 команда катышат. Азыр Таластан келген командалар бары келип бүттү. Жылкылары менен жайгаштырылган, жылкыларына дагы от чөптөрүнөн бери даярдап, келген коноктордун жатаканаларынан бери даярдап, барына колдон келген шартты түзүп жайгаштырдык. Азыр ипподромубуз даяр, Кудай буйруса. Бүгүн дагы киши бир аз толукталбаган кемчиликтерин толуктайбыз. Эртең күнгө даярдайбыз. Эртең буйруса, эртең менен 9-дан баштап оюн башталат. Кудай буйругу экен да, жамгыр жааганы, кар жааганы биз чече албайт экенбиз. Азыр эми эртеңге чейин тоорсуз калат болуш керек. Асты чөп, өзүнчө чөп, асты чөп. Оюнга катышуучулардын дагы көрүүчүлөрүбүз көп боло тургандай сезимде турабыз. Чалуулар көп болуп атат, тынымсыз. 8 команда катышып атат, Таластан. Талас областынан 4 команда, Ош областынан 4 команда. Баш байге эмне кандай приздер бар? Бул жерде жалпы байге 1 миллион сом, андан сырткары дагы кызыктыруучу белектер болот. Бул тартип эле ошондой болот. Былтыр деле Таласта деле ушундай болгон, 1 миллион сом байге болгон, быйыл деле Ошто ушундай. Көк бөөрү федерациясынын Ош областындагы бөлүмү тарабынан жана демөөрчүлөр тарабынан болуп атат.
администрация башчысынын биринчи орун басары, Ош областындагы Көк Бөрү Федерациясынын президенти Дыйканбаев Болот Жусупович агайыбызды жана ошондой эле өкмөттүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Балдабаев Абдывали агайыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу менин бир туугандарым, таластын бир туугандарым, урматтуу ушу аябай жакшы саамалыктын катышуучулары. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой 2 жылдан бери аябай жакшы саамалык болуп атат. Бул биринчи кезекте региондордун ортосундагы ынтымактыкты, биримдикти чыңдоо боюнчачы. Бул мына өзүңүздөр билесиздер, президентибиздин демилгеси болуп атат. Ошол президентибиздин демилгесинин аркасында ушундай иштер жүрүп атат да. Мына ынтымактуу болсок, ийгилик да болот экен, жакшылыктар да болот экен. Ошон үчүн аябай кубанычтамын, анткени биз талас дегенде өзүбүздүн ушундай талас бир туугандарыбызды элестетебиз. Талас жерин элестетебиз, аябай кең, аябай мол. Спорттун үстүндө тойлордун, мааракелердин шылтоосу менен жакшылыктардын үстүндө жүрө берет. Ассаламу алейкум. Урматтуу көпөрчүлөр, тренерлер, урматтуу Болот мырза, баарыңыздарга талас элинен ызык салам. Ош Федерациясына чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына алыскы талас жергесинен чакырып, ынтымак улансын, ынтымагыбыз дагы күчтөнсүн деп. Жакшы турнир уюштуруп, той уюштуруп, тойго да сүйүнүп келдик баардыгыбыз. Мени эмне кубандырат? Бул турнирде утуучу анан утулуучу болбош керек да. Берде достук, ынтымак, биримдик жеңиш керек. Комментарийлерди окуп кыжалак боло беришем да, жаман комментарийлер жазып. Анан 2 күндөн бери окуп атам. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Боке. Токтогулга жетсиңер. Өзгөндөн салам. Мен Кара Суудан болом, салам. Аман жетип алган туугандар деген комментарийлерди окуп сүйүнөсүң да. Бул иш-чаранын негизги эле максаты ошол болчу, ошол максатыбызга жетейик. Эртең Кудай буйрса оюнда бириңердин ынтымактуу экениңерди, ынтымак бекем экенин көрсөткүлө. Таластагыдай болсун, эртең талас командасына бүт Ош жердесиндеги күйөрмандар болейт этсин. Талас областындагы Көк Бөрү Федерациясынын президенти Озуратбек Жылдызбек агайыбыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Жараткан Алла Таалага чексиз болсун. Мына күнүбүз дагы Кудайдын улуу күнү, күндөрдүн эң жакшы күндөрүнүн бири бул жума күн. Ушу күнгө туш келип, ушу күнү ушундай салтанаттуу кечеде, ушундай бир тууганчылык мамиледе, Кудай жолунда ынтымак тоюнда отурганыбызга жаратканга чексиз шүгүрлөрдү келтирели, урматтуу туугандар. Мына былтыр 2019 жылы Талас облусу федерациясынын, Көк Бөрү федерациясы жана ошондой эле агабыз Талас Бегалиев агабыз колдоп, ушундай инициатива менен той өткөрдүк эле. Мына быйыл ошого жооп кылып, Ош облусуна чакырып жаткан Ош облусунун элине, улакчыларына, Көк Бөрү федерациясынын жетекчиси Болот агабызга Талас облусунун Көк Бөрү федерациясынын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетели. Урматтуу туугандар, урматтуу Оштук бир туугандарыбыз, биз таластыктар силерди сагынып, силерди көргүбүз келип, силер менен мамилелерибизди ысык кылып кеткенге умтулуп келдик. Кудайым насип кылса, ошол сезимдерди Ош талас ынтымагында таласта кандай сезимдер болсо, Кудайым бул жерде андан 2 эсе, 3 эсе жылуулук сезимдерди берсин бизге. Кудайым оюнубузда бөлө кысыктан сактап, аттарыбыз мүдүрөлбөй, элге бир жакшы бир чоң жакшы той тартуулап, ынтымакта, аманчылыкта Кудайым насип кылса оюнубузду жыйынтыктайлы. Бул менен биз бүткүл республикага, бир гана республика эмес, дүйнө жүзүнө ынтымакты даңазалашыбыз керек. Кудайым насип кылса мына алдыда өтө чоң мероприятиялар турат, Ноорuz турнири турат, 9 май кубок, президенттик кубогу. Ушул оюндарда дагы ынтымакта гана эмес, ушул оюндарда дагы ошондой жакшы
жакшы ынтымагыбызды көрсөтөлү. Assalamu alaikum, hormatly köpörүүчүлөр, кадырлуу биздин коноктор, куш келипсиздер биздин Ордолуу Ош жергесине. Hormatly köpörүүчүлөр жана көпөрү сүйүүчүлөр, чындап эле караганда биз бир элбиз. Бирок азыр Абдуали Жакимович айткандай, катташпасаң тууган жак болот дейт. Мына жараткандын буйругу экен, мына катташууга бир чоң жол ачылды. Бул чоң жол дегеним былтыр ушул Демилгени 2019-жылы көчмөндөр оюнда Демилгени көтөргөн Жылдызбек Талас досторубуз ушул Демилгени көтөрүп, Ош менен Талас эли ынтымак болот, биримдикте болобуз, мындай бир турнир өткөрбөйлү деген сунушун айткан. Мына ошол сунуш биздин биримдикке, ынтымакчылыкка, достукка бир чыйыр жол ачкан. Кудай буйрса ошол чыйыр жолубуз уланып, бүгүн даңгыр жолго түшкөн турат. Даңгыр жол дегеним буйрса биз 7 облустун көпөрүүчүлөр ушундай шеринелер болот деген ишеничтемин. Анан урматтуу көпөрүүчүлөр, сиздер тепсе темир үзгөн темир билек жигиттер деп эсептейм. Сиздер биздин мекенибизди коруй турган, биздин мекенибизди сактай турган, биздин мекенибиздин ынтымакчылыгын бекемдей турган мына сиздер. Анткени көпөрүүчүлөр ат үстүндө өзүнүн чыныгы мекенчил экенин, өзүнүн чыныгы кыргыз экенин сезе алат. Мен ойлойм, Манас атабыздын айкөлдүгү ар бир кыргыздын жүрөгүндө бар. Биздин айкөлдүгүбүз башка улуттарды дос кыла алабыз. Башка улуттарды өзүбүз менен биргеликте жашата алабыз. Биз ошондой улуу баатырдын урпактарыбыз. Жараткан Аллах Таала бардыгыбызга ыйман, ырзык берсин. Элибизге биримдик ынтымакчылык берсин. Буйруса, ушундай ынтымакчылык менен жашап келсек, биз жакынкы жылдарда эң өнүккөн мамлекетке айланабыз. Биз жаман жакка чогулбастан дайыма жакшылыкка чогулгандардан болобуз. Азыр мына Жылдыз Талас жакшы сөздөрдү айтты. Комментарийлерди окусаң, керек болсо көзүңөн жаш айланат. Шунчалык толкундайсың. Адамдардын ынтымакчылыгы башталганды окуп алып, шунчалык сүйүнөсүң. Мына бир жумадан бери ошондой жакшы саамалыктарды Facebook'tan, Instagram'dan, интернет булактарынан окуп алып, мен чындап айтайын, жаратканга чексиз шүгүр айтып, ушундай бир чыйыр жолго, ынтымакчылыктын чыйыр жолуна бир кичинекей салым кошутканыма сүйүнүп отурам. Шербичке рахмат. Улуттук оюндарды өнүктүрүүгө жол берип атат, жол түзүп атат. Мына ошондой жакшы падышасы бар эл сөзсүз өнүгөт. Ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин, Ош областынын өкмөтүнүн ыйгарымдуу өкүлү Узарбек Казиевич чоң жардам кылды. Ош шаарынын башчысы Талай Насырович өзүнүн салымдарын кошуп атат. Ана мына биз отурган Хан Ордо рестораны ушул Жылдыз эжебизге рахмат. Биздин сөзүбүздү таштабастан дасторкон жайып отурат. Эмне үчүн биз Хан Ордо деп ушул жерди тандадык? Бул дагы биздин эзелтен келаткан кыргыз элибиздин улуу сөзү. Хан Ордодо чечилген чечим туура жана туурага жакын болуш керек. Ошондуктан бардыгыңыздарды биримдикке, ынтымакчылыкка чакырам. Анан урматтуу Ош облусунун көкбөрүүчүлөрү, мен сиздерден суранам, ар бир тууганыңарга түнү менен айткыла, сөздү уктуңар. Эртең силерге улак ачканда эмес, Талас көкбөрүүчүлөрүнө улак ачканда бардыгы коштоп, колдоп турсун. Мына ошондо биздин биримдигибиз болот, ынтымакчылыгыбыз болот. Анда сөздү көбөйтпөйүн. Менин ички оюмду түшүндүңөр деп ойлойм. Анткени мен жүрөктөн сүйлөп, жүрөктөн жашайм. Жүрөктөн болгон сырымды, болгон ыйманымды,
болгон оюмду айттым. Биргеличи. Биргели, биз бириксек бардыгын жеңебиз. Кыйынчылыкты да, оорчулукту да бардыгын жеңебиз. Биз эң күчтүү мамлекет жана эл болобуз. Рахмат. Söz Oşlar Kakası Uygulacı Sarıbay.